Амансыздарбы мекендештер, жердештер, бир туугандар, достор. Азыр ушул Москвада эле эмес, ушу Россияда, Россиянын жарандыгын алган өзүбүздүн жердештер сиздерге бир аз кулактандыруу айтып кетейин дедим эле. Себеби көпчүлүктөр, мошенниктер аябай көбөйүп кетти. Ошол мошенниктердин дагы бир түрү сиздерди жумушка чакырат экен, дагы иш жумуш, ушундай жумуш бар официальный түрдө деп чакырып, бир компаниянын же бир ООО ачылган, же ИП менен ачылган бир ишкананын үстүнөн сиздерди генеральный директор кылып шайлайт экен. Айына бир 50.000, бир 40.000, 50.000, даже керек болсо көп зарплаталарды дагы сунушташат экен. Сиздерден эч кандай жумуш талап кылынбайт. Ушу керектүү документтерге кол коюуңуз гана, анан ушу нотариустан сиздерден көрсөтмө кагаз ала алышат экен. Ошол кагаздын негизинде анан сиздин доверенный лицоңуз болуп, алар ошол сизден алган, через нотариус алган доверенность менен калган ишти алар жүргүзөт экен. Сиздер ал тууралуу эч кандай маалыматыңыз болбойт. Алар кандай жумуштун алып барып атышат, эмне менен заниматься этип атышат, кандай болуп атат, силер ал тууралуу маалыматыңыз болбойт. Чоң гана айлык алып сүйүнүп отура бересиздер. Эгерде ишкананын иши алдыга жүрүшүп кеткен болсо мындан да жакшы, бирок аябай көпчүлүк учурда ошол ишканалар бир банкрот болгондо ишкана өзүнөн өзү жабылып жок болуп кетет экен. Дагы ошол ишкананын аркасында калган карыздардын бардыгы ошол ишкананын генеральный директору болуп шайланган сизге, мойнуңузга илип коет. Ал тууралуу сиздин кабарыңыз деле болбойт. Анан кеңири өзүңүздүн жумушуңузда иштеп, өзүңүздүн күнүмдүк турмушуңуздарда жүрө бересиздер. Бул өзүнөн өзү сот болуп, судебный приставдарга өтүп, анан кандайдыр бир убакыт аралыгында анан сиздердин башыңыздарга түшкөн бир карыз болуп келип калат да. Анан ошол нерсени анан изилдеп, аркасынан изилдеп чыкканыңызда бир качандыр бир кездерде бир компанияга, бир ООО ачылган фирмага же ИП менен ачылган бир ишканаларга сиздер ушул генеральный директор болуп шайланган болуп каласыздар. Бул да биздин бир аз орус тилин билбегендигибизден, анан сабатыбыздын бир аз жоктугунан байланыштуу болуп, ушу көпчүлүгүбүз ушундай жумуштарга билбегендиктен алданып калышыбыз ыктымал. Себеби мен ушул боюнча бир 3 адамдын, кеминде 3 адамдан ушундай кабарды уктум. Себеби барып ошол койгон документтерге кол коюп, нотариус катарга чейин барып, ошол нотариустардан дагы кол коюп, ошол документтерди окубастан, өзү дагы билбестен бир бакыйган чоң ишкананын генеральный директор болуп шайланып калган бала менен баарлаштым. Ошон үчүн сиздерге дагы бир кулактандырып коюуну туура көрдүм. Себеби ушуга окшогон бир түшүнүксүз ушу иштерге алданып калбаңыздар. Себеби акыркы убакыттарда биздин Кыргызстандын жарандарын аябай көпчүлүгүбүз ошол Россиянын жарандыгын алганбыз да, Россиянын паспорту менен. Анан ошол Россиянын паспорту бар, ушундай сабатыбыз жок, ушундай адамдарды булар издешет экен, дагы ошону сунуш кылышат экен. Ушу жакшы иш, жеңил гана деп. Анан ошол жана айтып кеткендей чоң ишканаларга ушундай генеральный директор же доверенное лицо болуп шайлашып, өздөрү алып баруучу гана болуп эмгектенип келишет экен. Иш жүргүзө турган, эмне иш менен машыга тургандардын баардык иштерди алар өздөрү жүргүзөт. Сиз генеральный директор болуп гана ошонун үстүндө турасыз. Эгер дроп бир нерсе болуп, ошол ишканалар банкрот болуп, карызга батып кете турган болсо, ошол карыздардын баардыгын сиздердин башыңыздарга илип коет экен. Ошол нерседен сиздерди оолак болушуңуздарды каалаймын. Кайсыл жумушка барбаңыздар, ушул түзүлгөн договорлорду, келишимдерди зерикпестен окуңуздар. Эгерде окуганда да түшүнбөсөңүздөр, ушул түшүнүп билген адамдардан сурап билип, анан качан ушу көзүбүз жеткенде ошол договордун туура түзүлгөнүн билгенде анан кийин кол коюп иштеңиздер демекчимин. Себеби азыр орозонун күнү, барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кыргыз элим эч качан ушундай алдоочулук, ушундай туура эмес жолдорго байкабастан, билинбестен түшүп калбаңыздарды каалайм.
баарыбыз ушул Кудайым бөлүп берген ырыскыны ак эмгек адал жолдор менен гана терип жейли. Ошон үчүн сиздерге дагы бир аз ушу кулактандырууну тартып коюуну туура чечтим. Анда эмесе баарыңыздарга аманчылык каалап, бейпил кеч каалап, сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.